Azıcık milyon görmeyince 5 milyon da göçme karar. Milyon 5. 5 milyon. Milyon 5. Yok. Beri. 1 milyon. Hem azıcık ala turgan bir şey. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Мен мына видеону караңыздар. 1 миллион долларга бир койду бербей атат. 200 килограмм тегерегиндеги эт да. Буну мен билем кыргыз койлору менен Гисардын ортосунан аргындашылып чыгарылган Арашан деген порода экен. Бул эт багытында болгон кой. Мен билбейм. Билсеңиздер комментарийге жазып коюңуздар, же болбосо айтыңыздар. Эмне балолу бар? Шунча акча тура тургандагыдай. Туяк алтынбы, тиши бриллиантпы, жана башка ушу. Мен билбейм. Мен эт багытындагы кой дейм. Ал ашып барса 100 миң, 150 миң, 200 миң тура турган кой. Мейли урук алуу үчүн кочкор болгон болсо, мейли 10 миң, 20 миң, 30 миң доллар болсун. Андан көптөгөн чоң эт багытындагы койлорду алуу үчүн алдым десеңиз түшүнөбүз. Бирок миллион долларга бербей атам деп эгерде ушул нерсе мен билбейм, Аллах таала билүүчү, соодалашып жалгандан адамдардын бүйүрүн кызытып, силер дагы алгыла, бунун козусун 10 миң, 20 миң, 30 миң, 50 миң долларга алсаңар эртең в общем миллионер болуп кетесиңер деп пропаганда кылып жалгандан көргөзүп аткан болсоңуздар, анда бул ишиңиздер арам болот. Таап аткан акчаңыздар да арам болот. Мына ошол кылып аткан ишиңиздер үчүн жооп бересиздер. Аллах тааланын элчиси айтат: "Ат-таҗир ас-садук ал-амин ма'ан-набийин ва сиддикин ва шухада." Пайгамбар айтат: "Чынчыл, адилеттүү, аманаткөй соодагер кыяматта пайгамбарлар, шахиддер, чынчылдар менен чогуу тирилет" дейт. Ошону эле тескериси алдаган болсоң да Аллах таала бул инсандарды кыйрат. Абалы өтө оор болот. Ошон үчүн мен азыр эле бир инсанды уктум. Ал ушундай видеолорду көрүп отуруп, Арашанды сатып алыптыр. Болгон акчасына анан кредитке да акча алып сатып, эми кайра сатайын десе жарымына сата албай атат экен. Бул нерсе пирамидага окшогон нерсе. Менин жеке пикирим, эми билгендер болсо жазгыла, Арашандар сатып, же алектен аткан силердики бул эт багытында болсо эч кандай көйгөй жок. Бирок пропаганда кылганыңар, кымбат кылып жасалма бааны көтөргөн болсоңор, анда бул ишиңер арам болуп саналат. Себеби башында турган адамдар бир канча жүздөгөн миң долларларды таап алышы мүмкүн, 10 миң, 20 миң, 30 миңден сатып, бирок андан кийинкилер буну ала албайт. Ошон үчүн адамдар билбеген, акылы жакшы жетпеген инсандардын бүйүрүн кызытып, сатып, алардын акчасын алгандан кийин эми өзүң жооп бере бер деп таштап койгондой кылса, анда бул нерсе арам болуп эсептелет. Ошого урматтуу ушундай Арашан менен алектенип аткандар, жалгандан бүйүрдү кызытпаңыздар. Жалгандан бааны көтөрбөңүздөр. Ким жалгандан бааны атайлап көтөрүп саткан болсо, шарият боюнча кайрадан алып барып аны тапшырып акчасын алганга акылуу. Арашан мисалы мал чарбагында эт багытында карай турган болсо тоже жакшы, санга караганда сапат, качество бар. Мындайча айтканда Кыргызстандын бренди бар, бул жакшы. Чем Өзбекстан, Казакстанда болуп калгандан көрө бизде болгону жакшы. Бирок мен мисал бизнесмен катары өзүмдү албайт болчумун, башкаларга тоже не советую. Мен 1 миллион долларга эч качан кочкор албайт болчумун. 1 миллион долларга мен совсем башка бизнес кылмакмын. Кыла турган бизнес толтура, нишалар толтура. Мен 1 миллион долларга эмес, 100 миң долларга да кочкор албайт болчумун да. Бул мен жеке оюм. Бизнесмен караганда мен даже 10 миң долларга деле кочкор албасам керек. Башкалардын мисалы алып сатып атат, кандай кылып атат, ал өздөрүнүн иши да. Бул жерде биз байдыкын байкуш кызганат болуп эле, 2 квартира турат экен, мынча турат экен, тигинип кеттиңер, кутуруп кеттиңер. Биринчи шариатты бузган жокпу булар? Бирөөнүн акысына кирген жокпу, бирөөнү алдаган жокпу, болду. Кандай кылып сатат? Мисалы мен 100 миң доллар кочкор жегсем мен жебейм деп. Бир маркетинг азыр күчөп атат, мындай Арашан деген мындай деген хайп болуп атат да. Баардык мындай эмелерди уюштуруп, ар жак бер жак кылып, ушу башындагы бир лидерлери бир 50-60ы тыккылап, саткылап, тияк-паяк болуп атат. Бул нормальный көрүнүш. Тигилерди сатып атат, алда тигилердин башы бар да. Алып аткан адамдын өзү кочкорду мен 10 миң, 5 миң доллар алзамбы, албазамбы, 20 миң доллар койду алзамбы, албазамбы деген ал өзүнүн пикири бар да. Бул жерде мисалы биз кызгана тургандай, бул бирөөнүн бизнесине эле кызганып мынча коюп сатат. Ал өзү акча киргизип атат, өзү кылып атат, канчага сатат, эмнеге сатат, ал өзүнүн иши да.